Баткен районунда. Чегара кызматы жыл башынан бери 150-ге жакын аткезчилик жүктөрдү кармашкан. Бул өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 3 эсеге көп экенин айтышууда. Мыйзамсыз жүк ташуунун санынын өскөндүгүн ага каршы чаралардын күчөгөнү менен да байланыштырышууда. Баткен облусунда аткезчиликке каршы 5 мобилдик пост коюлуп, жүк ташуучу унаалар текшерилип өткөрүлүүдө. Былтыр 1 жылда кармалганды, быйыл 4 айда кармалды. Бул чындык. Андан кийин былтыр билесиздер, жанагы жаңжалдан кийин дагы бир 2-3 ай эч кандай кыймылсыз токтоп турган. Быйыл жаңы жылдан баштап эле элдер кыймылдап, азыркы күндө мына жер айдоо башталганда аябай күчөдү. Бул жер семирткичтер жана продукты бизден кете турган болсо, алардан жана эрте бышкан жер жемиштер чыгып, ушундай болууда. Аткезчилик жүктөр бажы кызматына өткөрүлүп берилет. Тиешелүү айып пулдар төлөнгөн соң кайра чыгарылат. Бажычылардын айтымында 500 000 сомго чейинки мыйзамсыз жүктөр үчүн 60-100 000 сомдун тегерегинде акча өндүрүлөт. Бузуулар менен кармалган болсо, 500 000ге чейинки товарлар кармалган учурда алар 7,5 мың штраф төлөйт. Жана немен товардын кандай товар экенине карап туруп, ошого жараша мамлекеттик бажы төлөмдөрү төлөнөт. Ар бир товардын өзүнүн поштуналары бар. Например, будайдыкы башкача болсо, селитраныкы башкача, ар кандай поштуналар. Эми ал поштуналар приблизительно 12%-тен 20%-ке чейин. Аткезчилик менен такай алектенгендер үчүн бул төлөмдөр жеңил болуп, арты тыйылбай эле кайра күч алып жатат. Жыл башынан бери бажы кызматы 189 аткезчилик жүк кармаган. Талаа иштери башталгандан тартып кошуна өлкөлөргө жер семирткич ташуу, алар тараптан мөмө жемишти алып кирүү көбөйгөн. 30-40 эсеге көбүрөөк десек көбөйдү аткезчилик менен кармалган жүктөрдүн саны. Жана ошондой эле төлөнгөн төлөмдөр да былтырга салыштырмалуу көп. Аткезчилик менен заниматься эткен адам, например, аны алып барат дагы төлөмдөрүн төлөп туруп кайра сатып берет. Ал убытыкка кетет, бирок значительный размерде кетпейт. То есть ал кийин дагы 2-3 жолу алып чыгып, сатып жана убытыктарын жаап алат да. Аткезчиликке каршы күрөшүү боюнча элдик кошуундар түзүлүп, мамлекеттик кызматтардан да мобилдик топтор коюлган. Ал эле эмес, Тажикстан менен чек ара толугу менен жабылса да, мыйзамсыз жүк ташуу күч алууда. Анткени аларга карата чара көрүүгө мыйзам жумшактык кылууда. Бирден бир жанагы аткезчилик күчөгөн дагы ушул себептен болуп жатат да. Биз азыр министрлер кабинети тарабынан атайын ушундай мыйзамдын долбоорун жасап туруп, мына жогорку кеңештен буйруса өттү. Ошол мыйзам жакында күчүнө киргенден кийин биз ойлойбуз, ушундай аткезчиликке өтө чоң чара колдонулат. Мен ойлойм, ошону мен да биз мыйзам чегинде эле токтото алабыз. Ошондо моундай кошумча мобилдүү жанагыдай посттор дагы токтотулат. Өлкөнүн экономикалык коопсуздугун чыңдоо максатында айрым мыйзам актыларына, кылмыш жаза кодексине жана укуктук бузуулар жөнүндө кодекстерге өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоору сунушталып, парламенттен окуудан өткөн. Мыйзам күчүнө кирсе, аткезчилик жүк жана унаасы менен мамлекеттин эсебине өткөрүлөт. Айрым эл өкүлдөрү мыйзамсыз жүк ташыгандардын тарабын талашып, аткезчиликке каршы аракеттерге тоскоол болуп жатканы да белгилүү. Нургазы Жайнаков, Регион телеканалы, Баткен облусу.